Саламатсыздарбы? Алатау 24-тің түз эфирлерін Алатау Лайф улантат. 14 мартта біздің мекендешіміз сіздің дүйнө таанымыңызды кеңейткен китептер деген теманын айланасында ең ұзаққа сүйлөө боюнча рекорд коёюн деп турат. Бул жолку чыгарылышта биз ушул тема тууралуу сөз кылабыз. Суроолорубузга филолог, бир нече китептердин автору, оратордук чеберчилик боюнча устат десек болот, Чыңгыз Исмаилов жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат сизге. Бул рекордту жаратайын деп атыпсыз, эң узакка сүйлөө боюнча өзүңүз алган теманын алкагында. Негизги максат эмне? Эң биринчи жаштарга үлгү да, жаштарга илим, билим, китеп окуу жөнүндө мындай багыт берип, жан дүйнөсүн байытуу жагынан бир багыт берүү. Эмненин рекордтун убактысы канча? Анан кайсыл жерде болот бул? Кудай буйруса 14-15 мартта жанагы Достук отелинде Конгресс холлдо болот. Кудай буйруса бир 48-52 саат тынымсыз, уйкусуз сүйлөйлү деп даярдандык да. Сиз өзүңүз? Мен өзүм сүйлөйм. Ошол ар бир 1,5 саат болот. 1,5 саат сайын 10 мүнөт жанагы прямой эфирлерди бир аз чыгарып токтолуш үчүн бир 10-15 мүнөт тыным болот дагы, андан кийин кайра 1,5 саат болуп уланып кете берет да. Ушунча убакыт бою сиз эмнени айтып бересиз? Мен эң биринчиден адамдардын мындай жан дүйнөсүн байыта турган, көз карашын кеңейте турган китептерди айтып берем да. Мен өзүм жанагы 5 жашыман азыркы куракка чейин менин жашоомо кандай китептер таасир берди, ошо жөнүндө айтып берем да. Маселен канча китеп? Негизи мен 3000 тегерегинде китеп окудум, бирок ошонун ичинен 150 китеп мен жашоомо таасир берди да. Дал ошолор жөнүндө айтып берейин деп атам. Демек сөз же болбосо 48 саат, 50 саат бою ушул 150 китептин айланасында сөз кыласыз. Кудай буйруса. Бул жерде жөн эле мындай пересказ эмес, аны мазмунун айтып бериш эмес да. Менин максатым ар бир ошол мен айтып берген чыгармада бир код, бир сырлар бар да. Ошол сырларды ачып берип, менин көз карашым менен мына моундай экен, тигил изилдөө, жана окумуштуулардын изилдөөсү боюнча мындай экен деп ошол коддорду ачып берип айтып берем да. Ар бириси азыркы жашообуздун чын дилинде мындай колдоно турган болсо пайдасын тийгизет. 150 китеп деп атасыз, сен берүүнүн жүрүшүндө албетте 150 китеп жөнүндө сүйлөшүү, алар тууралуу маалымат алуу мүмкүн эмес, бирок эң негизги орчундуу делген 5 китеп. Булар кайсылар? Эң башынан баштасак эле жанагы байыркы гректердин аңгеме мифтери. Экинчиден Айтматовдун китептери, үчүнчүдөн Дейл Карнегинин 3 китеби бар. Алар дагы иши кылып мындай 150 китептен айта берсем, эң биринчиден автобиографиялык романдар бар. Ал жерде Джек Лондон, Сомерсет Мэйм жана Чарльз Диккенс. Ушулардын дагы мындай калың биографический романдар бар, аябай күчтүү да. Кыргыз тилинде сүйлөйсүзбү 50 саат бою? 1,5 саат кыргыз тилинде сүйлөйм башында, андан кийин орус тилинде сүйлөйм да. Эмнеге андай кылып чечип атабыз? Анткени мен карап көрсөм, кыргыз тилинде эле сүйлөй берсем, бир 1-2 миллион адамга жетиши мүмкүн экен да. Эгерде орус тилинде сүйлөсөк, 300 миллион адамга аудитория ачылат экен. Биздин максат бир гана Кыргызстанда калып калуу эмес, кыргыздарды башка дүйнөгө таанытуу да. Бул кыргыздардын ичинде деле мындай грамотный, илимдүү жаштар бар экен деген максат менен. Түз эфир кандай уюштурулат ошондо? Кантип көрө алышат? Түз эфир буйруса Instagram профилден да болот, YouTube профилден да болот да. Андан сырткары еще өзүбүздүн видео камераны коюп, башынан аягына чейин тартабыз, кийин монтаждап аны да чыгарабыз да. Ким каржылап атат ошондо? Же болбосо мындай рекордду уюштурууда сиздин каржылык пайдаңыз эмне? Деги эле сизге эмне пайда? Эң биринчиден мен башында ойлочумун да бирөө жардам берет деп, на самом деле эч ким эле чөнтөгүнөн акча бергиси келбейт да. Ошон үчүн бүт 100% өзүбүздүн чөнтөктөн акча, менин чөнтөгүмөн акча. Мен эмнеге анын баарын тиги аракет кылып жазап атам? Анткени мен өзүм мындай орусча айтканда вызов жазап атам да. Анткени кандайдыр бир адам чекке жеткенден кийин андан дагы
өзүнө бир татаал бир маселе коюп туруп аны чечкиси келет экен да. Ошондуктан мен өзүмдү сынап сүйлөйүн деп атам. Демек сизде бул рекордду жаратууда кандайдыр бир каржылык пайда табуу максаты жок? Пайда жок, эмнеге дегенде кирүү акысыз да. Анан мен биздин официалдык информация жанагы маалымат партнерлорду да абдан мындай ыраазымын. Маданият министрине жана Раритет, Адриана бунун баардыгы мындай официальный партнер болуп жардам берип атышат. Жанагы жаштар уюмдары волонтер болуп жардам берип атышат да. Буга чейин Кыргызстанда ушул манас айтуу боюнча рекордторду көрүп жүрөбүз. Анан мындай сүйлөө боюнча рекордтор деги эле болгонбу же жалгыз эле Кыргызстанда эмес? Бир гана ушу Россиядан көрдүм. Эң жанагы узак мастер-класс деп 22 саат уйкусуз, тынымсыз сүйлөптүр. Андан кийин башка жерде жок экен. Уйкусуз, тынымсыз дегенде таптакырбы же 1-2 саатка тыныгуу болушу мүмкүнбү? Ошо мен айткандай эле 1,5-2 саатта болгон 15 мүнөткө тыныгуу болот, анан уктабай, тынбай сүйлөй берет да. Ал жерде сиздин мындай саламаттыгыңызга көз салган медицина кызматкерлери болобу же кандай? 2 медицина кызматкери болот, алар башында өлчөйт, ошентип карап турушат да. Бул эми Гиннестин рекордтор китебине кирүү максатындабы же жөн эле мындай уюштурулуп атабы? Максат Гиннеске кирүү. Бул биз аларды чакырып келсек өтө эле кымбат болуп калат экен да. Ошон үчүн биз жанагы прямой эфир бүт записьтерди чогултуп туруп, анан заявка жөнөтөбүз да. Болгондон кийин. Сиз мындай темадан чыгып кетишиңиз мүмкүнбү? Темадан чыкпайм деле. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз бизге. Мен негизи 5 жашынан баштап эле китеп окуп баштагам. Мен эң биринчиден өзүмдүн апама ыраазычылык билдирем. Анткени мугалим болчу, жанагы бала бакчада сабак берчи да. Ошон үчүн биз бала бакча кезибизде эле чогуу бала бакчага барып, ал жумушуна кирип кетчүбүз, тарбияланчыбыз. Ошентип кичинекей кезде эле манас айттыртып, китепти мынтип колу менен мынтип окуп, биз ошону бири-бирине тамгаларды улаштырып атып эле окуп алганбыз да. Анда интернет жок, телефон жок, же телевизор жок. Ошон үчүн китеп аркылуу чоңойдук. Чындыгында жашоо турмушка өтө бир жардамын тийгизди да. Өзүңүз кайсыл жактан билим алгансыз сиз? Мен Кыргыз-Орус славян университетинде бүттүм, филологмун. Ошол 3-курста Орус тили адабияты боюнча. Орус тили адабияты. Ошол 3-курстан эле чечендик өнөр клубуна чыккам да. Мен өзүм бир тилде абдан мындай грамотно сүйлөйүн деп аракет кылып карасам жок экен. Андан көрө мен студенттерге үйрөтүп, өзүм да үйрөнөйүн деп ошол славянскийден ачкам да. Ошол клубду андан кийин анан бул жайылды. Сиз тууралуу маалыматтарда 8 китептин автору деп жүрөт. Бул эмне болгон китептер? Эң биринчи ошол жаштарга багыт берүүчү китеп болду. Ал Секрет общения деген болчу. Андан кийин Путь к успеху деген китеп чыкты. 3-чү басылышы мына Ийгилик жолу, мунун орусча варианты Быть победителем. Андан кийин Мастер слова. Андан кийин 2 адабий чыгарма бар. Бул избранные произведения, адабий чыгармалар и роман бар. Андан кийин жанагы Кыял берүүчү Дарящий мечту деген жакында китеп чыкты. Атайын саясатчыларга бренд личности, ораторское искусство политического лидера деген. Өзүм дагы саясатчыларды көп үйрөттүм да элдин алдынан сүйлөгөнгө. Адабий чыгармаларыңыз тууралуу айтсаңыз, 2 китепти айтып атасыз. Адабий чыгармалар дегенде студент кезде эле конкурстар болчу. Литературный конкурс, аутса уюштурчу жана башка университет. Ошолорго бир кандайдыр бир жомок, анан аңгеме чыгарып жөнөтүп атып, аерден дагы бир пристерди утуп, ошого кызыгып кетип, анан кийин повесть жазып, ал повесть ушунчалык элдер кызыгып, продолжениясын сурашып, роман болуп кеткен да. Ошентип бир роман, жанагы аңгеме, жомоктор жыйнагы да. Орус тилиндеби булар? Орус тилинде. Кыргыз тилинде да жазасызбы? Кыргыз тилинде өзүм котором, бирок кыргыз тилинде жазганда мындай татаалыраак болуп калат да. Жыйынтыктоочу мүнөттөр 14 мартта боло турган иш-чара тууралуу сиздин кайрылууңуз, чакырыгыңыз. Мүмкүнчүлүктөн эфирден пайдаланып калсаңыз болот. Анда эмес, урматтуу көрөрмандар, сиздер да ар бириңиздерди келип ушул жан дүйнөйүнү байыткан, сиздин жашооңуздарга таасир бере турчу китептер жөнүндө теманы угуп кетиңиздер.
14 март саат 11 Достук отелине келсеңиздер, кирүү акысыз. Кааласаңыз 1-2 саат угуп кеттиңиз, кааласаңыз 8-9 саат деле отуруп уксаңыздар болот. Достук мейманкананын дарегин айтып коелу. Правда менен Фрунзенин кесилиши. Чоң рахмат Чыңгыз мырза. Студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. 14 мартка белгиленген иш-чараңыз ийгиликтүү өтсүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз 19 мартта боло турчу сиздин дүйнө таанымыңызды кеңейткен китептер деген аталышындагы эң узакка сүйлөө боюнча рекорд жаратууга арналган иш-чара тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга филолог Чыңгыз Исмаилов жооп берди. Саламатта туруңуздар.